Assalamu alaikum. Desin TV kanalının görüşçüleri sizler menen men Bakıt Sulayman. Dostlar geçeten beri malumat vakuumu bolup men bütün Kırgızistan siyasi partiyasının tegeregindegi bolup жаткан akırkı okuyalardan takır kavarım jok bolup жатат. Ошол эле силер билген маалымат менде деле андан ашыкча менин ал жактан маалымат булактарым жок. Мен анткени Россиядамын, partiyanın müçösü emesmin. Sizler tarafından abdan köp surolar bolup жатат. Men oşogo geçeten beri adamlarım aytıp ошол Бишкектеги jurnalist dostlar başka uşuların tegeregindegi siyasi ahvalga ошол partiyanın içki bolup жаткан nerseleri menen байланышы бар adamlar menen сүйлөшүп biraz malumatlar da aldım. Birok malumatlar tak bolbay kalışı mümkün. Antkeni men Чыңгыз Капаров менен дагы Орозайым менен дагы сүйлөшөлекмин. Рахман агай менен кече башка бир жумуштар менен сүйлөшсөм, ал киши ошто жүрөм деди. Силер билген эле маалыматты мен деле билем, менде ашыкча эч нерсе жок деди. Анан чоң эле адамдар эмне болуп атат, кантип атасыңар деп сураганга мындай этикалык жактан жол берилбеди да. Ал эми башка бир маалымат булактарына караганда бүгүн Şeravидin Toktosунов өзү айтты деп жатышат. Мен чын айтканда көргөн жокмун. Мына азыр таң эртеңден бизде эми 7ден өтүп атат. Кыргызстанда албетте саат 10дон өтүп калды. Азыркы маалыматтарга караганда Şeravидин Токтосунов бүтүн Кыргызстан партиясынын катарынан кетиптир. İçki интригалар ошол кишиге убада кылынган tizmedegi orun bolbay kalgan bolsa gerek. Bulardın en negizgi ele көйгөйү ошол tizme bolup жатат. Bunu barыңızдар жакшы билесиздер. Şeravидin Toktosунов кетти деди. Ошондой эле штабтын башчысы Дин Мухаммед деген жигит бир 10 жылдан бери ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясында жүргөн Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен иштешип жүргөн жигит ушул дагы кетти деди. Андан кийин Сариев жөнүндө ушул кетти деген маалыматтар болуп жатат. Кетиптир деп кечетен бери интернетте дагы бул жөндөн жөн чыкпайт эле. Ушул киши дагы кетсе керек. Азыр эми Курсан Асанов, Өмүрбек Суаналиев ушулар ошол штабтын айланасында жүрүшөт экен. Жана Турсунбай Бакир уулу, ал эми Ишенбай Кадырбеков дагы шаардан чыгып кетип өзүнүн электораты менен иштешип жүрөт дегендей маалыматтар болуп жатат да. Менде мындан артык булар боюнча маалымат жок. Дагы мен Чыңгыз Капаров менен сүйлөшүүгө аракеттендим. Ал дагы жооп бербей жатат. Болуп калса эле мен ушул нерселерди айтканга аракеттенемин. Булардын баардыгынын так болуп, ушул тизмелер кандай болуп чыккандыктары эртең бир күн чыдасак билинет достор. Кимиси таарынып, кимиси кеткендиктерин. Ал эми азыр ушундай чыдамсыздык менен күтүп жаткандыктары үчүн мен ушул нерсе ушул азыркы видеомду жасадым. Чыңгыз Капаров менен кече эмес, анын мурунку күнү сүйлөшкөндө азырынча белгисиз байке списоктор түзүлө элек, саат 10го чейин карап отуруп дагы чыктык деп ушундай маалымат болгон. Эми мен дагы алар менен эмне болуп атасыңар кандай деп сүйлөшө бербеймин. Жакшы билесиздер достор. Ошол акыркы жаңылыктар. Анан баардык жактарда эле ушундай тизменин айынан жаңжалдардын келип чыгышы болуп жатат. Баардык эле бир эле бул бүтүн Кыргызстан партиясында эмес. Эми тизме кандай, ким кандай болгондо дагы биз бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде чогулган адамдар өз багытыбыздан кайтпай так турушубуз керек да. Анан баланча кетип калыптыр, баланча мынтип калыптыр дей турган болсок, анда биз уттуруп коебуз достор. Ошондуктан бир багытты кармадыкпы, биз ушул жолду тандадыкпы, анан таарынычтар, интригаларды мындай коюп, акырына чейин чыгышыбыз керек да. Илгери коммунисттер партиясынын мүчөсү деп мүчө болгондон кийин ошол өмүр бою качан партиядан куулуп эле кетпесең партбилетин алып коюптур деген сөз абдан жаман болгондо, ошондой адамдар гана партияга мүчө болуп, ошондой адамдар акырына чейин туруш керек да. Андан кийин ушундай эле болуп бир интрига боло калганда эле мен кеттим, анан кийин мынттим, же болбосо мен келдим деп бул партиялардын дагы баягындай авторитетин кетирип, ушундай адамдардын айынан, ушул саясий түшүнүксүздүктүн айынан партиялардын авторитети дагы абдан төмөн түшүп кетти да. Мен айтайын дегеним ошо. Анан
şaylоо boyunca dostlar geçe ömürda günü Jambal Gamçiyev Kudul kişi menен süйлөшүп özümün kanalıma çağırgan эми ал кишинин өзүнүн ою ушундай астрологдордун айтымына караганда дейт шайлоо болбой калышы да мүмкүн дегендей ойду айтты да. Эми мен жеке астрологдорго көз ачыктарга такыр ишенбейм, бирок мындай бир айтып коеюн деген сөз да. Андан кийин дагы бир менин жакын досум ушул сандар боюнча санчы деп коюшат. Экөөбүз группалашпыз, институтта чогуу окуган журналист ал. Сандар боюнча кайсыл күнгө кандай сан туура келет, ал эмне болушу мүмкүн деп. Бирок ал киши өзүнүн айткандарына ишенет. Ушундай болду деп. Ал кишинин айтымына караганда 4 октябрь достор бул мындай бөлүндүрүүчү сан болуп эсептелет экен да. 4 деген бул 4 жака бөлүнө турган сан экен. Ал эми так сандарга коюлса мындай бириге турган сандар болуп эсептелет экен да. Ал эми жуп сандар мындай бөлүүчү, бүлдүргүч, анан оорунун кандайдыр бир оорунун саны болуп эсептелет экен да. Мындай денеге оору болот го кадимки эле. Ошого ойлонуп мен бүгүн эртең менен карап отурсам пандемия боюнча дагы азыр Европада экинчи толкуну башталыптыр. Францияда, Италияда мурда кандай болуп баштаса бир күндө абдан көп адамдар ооруп, кадимки эле ошол баягы баштагыдай болуп башталыптыр да. Эми бирок азыр Европа өлкөлөрү дагы алган эмес, Кыргызстан дагы кандайдыр бир деңгээлде ооруга каршылык көрсөтүүгө даяр да. Адамдарда көбүндө иммунитет пайда болуп калды. Дары дармектер мына Россияда болсо вакцинаны уже чыгарышты деп жатышат. Вакцинаны киргизишет экен. Булар бир ушул октябрь айларынан баштап адамдарга вакцина сая башташат. Бекер болот деп жатышат. Ал эми ошондой вакциналар пайда болсо Кыргызстанга деле сатып алынып вакцинасын колдонууга болот. Бирок мен айтайын дегеним, албетте көз ачыктарга ишенүүгө болбойт. Бирок жаман айтпай жакшы жок деп ушул өткөндө Жанар Акаев шайлоону кое туралы деп айтып чыкса, мен деле ошондой пикирге кошулганмын. Конституцияны бузабыз, анан мындай, анан тигиндей деп абдан бир мындай ойлор болду да, тескери. Булар популист жөн эле оюна келгенин айта берет, анан тиги мындай дешипчи. Эми достор, айта береби, айта бербейби, шайлооң дагы, саясатың дагы адамдын өмүрүнөн экинчи, адамдын ден соолугуна караганда экинчи максаттагы нерсе да. Ден соолугуң болсо, өмүрүң болсо, анан ошо шайлоо болот, депутатка катышасың, анан пандемия болуп, ызы чуу болуп атса, каяктагы шайлоо? Кудайым сактасын. Жаман нерсени оозанбайлы, жакшы нерсе болсун. А бирок чын айтканда Европадан уже башталып ушундай болуп келатат. Анан эле бири-бирибизди чукуп, кадимкидей биз унутуп калдык. Кечээги күнүбүздү, кечээки ызы чуу болуп, дары таппай аптекаларда катарга тизилип, сапка тизилип тургандарыбызды, ундарды таратып жаткандарды баарын унуттук. Адам деген ушундай нерсе окшойбуз. Тез эле унутуп, тез эле көзүбүз ачылгансып калды эле, кайра көзүбүздү май басып, ушундай болду да достор, унутпасак. Менин оюмча, мен жеке оюмда ушул Жанар Акаевдин айтканына мен абдан кошуламын. Ушундай Европа мамлекеттерине келеткан нерсе ушул шайлоосун кое туруп эле эмдиги жылы жазбы же билбейм качан. Азыр мына ызы чуу болуп, бирине таарынып, бири деги партиялардын өзү даяр эмес экен бул шайлоогочу, даяр эмес экен. Азырга чейин тизмесин, мына 20-сында тизмесин бүтүрүш керек эле партиялар. 20 эмес, мына бүгүн 23 болду, эртеге акыркы күн. Ушул кезге чейин бүтпөйт. Бири келип атат, бири кетип атат, бири таарынып атат. Иши кылып даяр эмес экен эч кандай. Партиялары дагы, бул жасалма партиялары, адамдары деле. Ошого чейин достор, мен ойлоп жатам, ушул эми мен деген эч ким эмес, мен бир блогер да, силерге окшогон эле карапайым ой бир жазында кылсак деле бузулмактан бузулсун конституциясы, башка болсо башка болсун. Андан көрө ооруканаларыбызды дайындап, жаман айтпай жакшы жок деп коет, даяр туруп, анан шайлоону өткөрө берсек деле болот да. Эмне эле шашылып, эми баары эле депутат болгусу келип өлүп кетип атышат экен да. Мен таң калам да ушул адамдарга. Кече ошол санчы досум менен 1 саат биз ушул депутаттар жөнүндө сүйлөштүк да. Бизде кыргыздарда эмне депутаттан башка иш жокпу? Баардык эле кичине артисти деле депутат болом дейт, акыны деле, саясатчысы деле, баары эле депутат болгусу келет да. Мындан башка бир иш түгөнүп калгандай. Таң каласың. Молдолору деле депутат болом дейт баягы күнү. Башка жактан дагы ойлоп жатпагыла, Чубак Ажы жөнүндө сөз болду. Мен башка молдолор жөнүндө айтып атам. Ушундай биз депутат боло койчубуз деп мага чыккан экен.
Эми болсоңор болгула дедим. Теги баары эле болгусу келет да, депутаттан башка бир жумуш жок болуп калгандай. Илгери достор мындай да, адамдын бул саясий сокурдугу да, ушул депутаттан башка, ушул депутат коррупционер, ушул жакшы жашайт деп. Мындан башка деле татынакай көп иштер бар. Өзүңөрдүн мындай баркыңарды билсеңер, артисттер. Мен өмүр бою мындай бир ушул артисттерге суктанам да, мен ушундай болуп артист болбой калганыма, ырдай албай калганыма, башкаларга мен ырдаганда жөн эле элдерге ырдап берип жүрмөкмүн да. Булар ушундай татынакай таланты туруп, бийик трибунадан элдерге сүйлөй турган мүмкүнчүлүгү туруп, анан дагы бийликке умтулушат да, эмнеси жетпей атат. Өмүр бою эле артист болуп, элдерге бир шаң тартуулап ушинтип келе берсе болот да. Бул артисттер жөнүндө, бул дагы башка нерселерге дагы тиешелүү сөз. Мисалы, мындай экен да достор, дагы эми узак сүйлөдү деп капа болбоңуздар. Саясий сокурдук жөнүндө болуп атканда, мен бир Коктун ичинде бир 5-6 үй жашаган, биздин Үч булак деген айыл кичинекей да, эми азыркы чоңоюп калды. Бизде эң барктуу адамдар айылда мугалимдер эле да, анткени Коктун ичинде башкарманы көрөт элек, зоотехникти, анан койчуларды, чабандарды, анан мугалимдерди. Мугалимдер ошол кезде биз окуганда галстук тагынып, айлыктарды жакшы алып, мен апамдар дагы мугалим болгон эле жакшы, айлыктарын убагында тиет, андай мындай деп эле атам менен апам колхоздо иштеген кишилер болгон. Анан ушинтип ошолорго мындай суктануу көргөнүбүз эле ошо мугалим эле. Анан ошентип 8 классты бүткөндө 1 класстан бир 6-7 Жалал Абад педагогикалык окуу жайына тапшырганбыз да. Анткени андан башка эчтекени билбейбиз да биз. Анан азыркы адамдарды мындай көрүп туруп айтамын да, ошол биз Коктун ичинде мугалимден башканы көрбөй калган сыяктуу, бул Кыргызстанда ушул депутаттардан башка эч кимди көрбөй калгандыгы ошон үчүн эле депутат болом деп жүрүшөт да. Баардык эле саясатчылар, мына мен азыр тык-тык этип сообщение келип калды, Темир Сариев кетиптир деп азыр Москвадагы мен досторум билдиришти. Демек, достор, Темир Сариев кетиптир. Кече эле дүн кылып теги Атамекен партиясына барып кошулуп, аяктан чыгып бияка келип, эми бияктан чыгып дагы кетиптир. Эми ушул булардын баардыгынын эле негизги оорусу тизме деген балекет. Ошон анткени алдыңкы бир 10 катар, 15 сап алдыңкы ушулар гана депутат болуп калышы мүмкүн, чынын айтканда, мындай оппозициялык маанайдагы партиялардан. Калганы 20-чысы деле болбой калса керек. Ошондуктан ушуну жакшы билген ошондой дөша көзүр саясатчылар ушинтип кетип жатышат. Мына Шарабайдын Токтосунов кетиптир деди. Эми Шарабайдын Токтосунов болуп калганына ага чейин эч ким деле тааныган эмес. Садыр Жапаров адвокаты болуп жүргөн үчүн коомчулукка таанылып калды да. Эми мен жеке оюмда ошол киши эми депутаттыкка умтулбай эле ошол бир ишин баштагандан кийин албетте мен бирөөнү каралап же бир эме кылган жокмун. Ошол өзүнүн татынакай авторитети менен, ошол сый урматы менен депутатка койбосо деле, ошол өзүнүн негизги иши адвокаттыкты кыла берсе деле кадыр баркка жетмек да. Эми ушул депутат боломун деп Шарабайдын агайга окшогон адамдардын көбү жумуштан чыгып, бирөөлөр менен урушуп, достору менен мындай болуп, ар кандай ушул депутаттын айынан нерселер болот экен да. Депутаттын айынан, достор, менин жакын адамдарым өткөндө сүйлөштүк, эми сөз келип калды, айтып коерейин. Ери менен аялы деле урушуп, ажырашып кете турган болуп турушат да. Ушундай нерселер болуп атат биздин жашоодо, ушул саясаттын айынан, достор. Көп эле саясатташа бербейли. Баары жакшы болсун. Мына азыр Рахман агай дагы чалып атат. Мен кийин сиздерге, достор, ушул сүйлөшүп туруп, анан дагы маалымат беремин. Саламатта туруңуздар, өз багытыңыздардан кайтпаңыздар. Дайыма биздин каналда болуп, пикириңерди жазып тургула. Бакыт Сулайман.